Эсиңиздердеби буга чейин Алиповдордун үй бүлөсүндө жер талаштар пайда болгон. Мына ошондо Эрдис агам бизге кайрылып, биздин командага биз өз кезегинде атайын иликтөөлөрдү кылып, мамлекеттик органдын өкүлдөрү келди бул жерге. Архитектура Токтогул районунун, анан Токтогул районунун кадастр. Азыр аныктайбыз. Комиссия менен аныктайбыз. Жерлер кимге таандык болгон. Элестетсеңиздер, токтомдор чыккан. Баарына бирдей чыккан. Башка жерлердин кереги жок. 2 метр жерге отурган адам. Мага бир тандын 1 соток жерди да берели. Мемлекет 4 участканы сатып алганмы? Бул жерден 25тен 60 болуп 4 участок бияктан чыгып атат. Бул жагынан, а? Бул жагынан чыгып атат 4 участок. Андан кийинки эжелердин өздөрүнүн документтери мындан биягына келет экен. Андан кийин ортодо жол бар. Жолдон кийин аркы тамдын документтери келет. Бүгүнкү күндө ушу юридикалык иштердин баарын аягына чыгып отурабыз. Мынакей азыркы учурда 3 кызыл китебин алып бердик. Эми тилекке каршы жана кызыл китеп жок болуп калган, жаңы документтер ушунда болуп калган. Мынакей, Эрдис аке, баардыгын сиздин колуңузга тапшырайын. Үй туугандарыңыз менен аман болуңуз. Экинчи тарапка да ыраазымын. Ошол жерде мамлекеттик органдардын кызматкерлерине да ыраазымын. Баардыгы ушул өтө тез аралыкта ыкчам ушул ишти аягына чыгарып берди. Капа эмессизби? Жок, капа эмес. Алла ыраазы болсун. Мына бутундан бери убары болуп турган. Кимге гана кайрылган деп. Райондун баардыгына кайрылган. Мисалы көрсөттүм, арыздардын жооптору коёндой эле окшош. Эч кимге. Бир айда жетпей эле бүтүп берди. Болсо мындайды урматтуу президент чечеткен, ошол блогерлер чечеткен да. Алла ыраазы болсун, рахмат. Сиз ийгилик. Чоң рахмат. Ийгилик силердин ишиңизге. Рахмат. Сиздин орталык. Достор, сиздер болсо биздин каналга катталганын унутпаңыздар. Биз колдон келишинче ушундай өзүбүздүн юридикалык жана башка өзүбүздүн кызматтарды кылып, кээ бир кез учурда жардам берип ушинтип ийгиликке чыгып калган болсок, кээ бир кез учурда чындыгында баягы талаш маселе болуп, жогорку бийликке чейин жете турган маселе болуп калат да. Ал учурда бизде чындыгында бизде колубузда бийлик жок. Анан бийлик жок болгондон кийин анча-мынча маселени чече албай калган учурлар болуп калат.